Азыр чоң бир компания болдук, буюрса заказдарды алып иштейбиз. Баары ошондон башталат экен да, мисалы. Акырындап. Анан кийин кайра туруп мындай врач болом деп дагы турдум да. Врач кайра туруп ойлонуп койдум, кайра врач болуп бирөөнү өлтүрүп алсам. Моң жерге отуруп мен мындай сүйлөшөм деп ойлогон эмесмин, чын айтканда айылда жүргөндө. Мен айылда жүргөндө ат минип эле ушул ат менен ат болуп, булак ойноп жүргөнүн алып алчумун. Окурменди не жагынан мындай тандадым дегенде, жана эле айтканда орус кыргыз тили жагынан, кыргыз тилдүү болгондуктан. Мунарбек деген балар болчу, Адилет деген балар болчу, ал бирок мен өзү жаш боюнча менден кичи болчу да. Бирок ошончолук мындай деңгээлде жакшы окуган, мындайча тандаш баштадым да мен. Не болуп иштейсиң деп сурап калат го кээбирдечи. Бул жерде иштейм деп айтпайчы, массовая компания деген. Жордан биздин өзүн азыр ойлогон эмес, мындай чоң командачы болтом депчи. Мындай мээримди иштеткен жакшыбы же кол бутумду иштеткен жакшыбы депчи. Ассаламу алейкум достор. Мындан ары биз YouTube баракчадан да чыгып турабыз. YouTube баракчабыздар ушундай өзүбүздүн ийгиликтүү бүтүрчүлөрүбүз менен маек куруп ошолорду чыгарабыз жана ошондой эле YouTube аркылуу айтини акысыз окутабыз. Андыктан баракчага катталып кетиңиздер, анда эмесе биз маегибизди баштайлы. Биздин окуучуларыбыз өзүңүздөрдү жакындан тааныштырып койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Биринчиден чоң рахмат ушундай маекке чакыргандар үчүн. Өзүмдүн атым Сыймык, өзүм 19 жаштамын. Азыркы учурда өзүбүз ачкан IT компанияда, ачканда IT студия деп коет, ошол жакта аз заказ алып иштейбиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар, жашым 18-де. Ассаламу алейкум. Мен Жумалов Жакып Сулайманович. Мен окумен окуу борборунда ментор болом. Өзүбүз Жалал Абад облусуна караштуу Тоос Тора районунан болобуз. Мен окуучу катары алып барамын муну. Бизге ошол окумен окуу борборуна аябай көп суроолор келет. Мисалы, айтын окугандан кийин жумуш таба аламынбы, математика керекпи же керек эмеспи, диплом керекпи, керек эмеспи деген сыяктуу ар кандай суроолор келет. Биз именно ошол суроолор боюнча талкуулайбыз. Анда эмесе ошолордун эң эле биринчиси негизи IT деген эмне? Ушул боюнча баштайлы. Ушул боюнча жооп берип кетсеңиздер. IT негизи information technology деп бул англисче тилден келип чыккан. Бул мисалы биз күнүндөк эле колдонгон нерселер баары эле почти IT болуп калды азыркы учурдачы. Мисалы азыркы Apple чыгарып аткан Apple Vision Pro деген нерселер бар. Уже ал деген эмне ачканда ошол технология да, жаңы нерсе, технология эсептелет. Мисалы биз банктарга барып туруп акчаны ачканда перевод менен алабыз, мындай ачканда. Ал чыгарыш үчүн ары барып туруп банкоматка барып карточканы салабыз, сумманы чыгарабыз. Ачканда цифралуу акчаны жөн эле мындай ачканда наличный кылып койгон сыяктуу жаңы технология да. Анан биз колдонуп аткан мисалы переводдор, QR коддор, мисалы же болбосо интернет кандай иштейт, ошол сыяктуу нерселер бар да. Технология жагында, IT жагында. Анан мисалы информатика сабагында да ошол көп кездешет да. Мисалы жанагы окуп жүргөндөчү, илгери мындай журнал алып келип, 5 коюп, 4 коюп, не был деп неметчи эле го. Азыр болсо мындай телефондо чыгып калган да, типа мындай электронный дневник сыяктуудайчы. Мындай тияктан как келдиби, келген жокпу сразу телефонду ачып туруп эле белгилеп коет и всё. Мисалы жанагы өзүбүздү эле мисалы автобуста жүрө турган жерибизде эле мисалы эме карта менен болуп калды да. Ошол карта мисалы барып эле мисалы айтке тагылат десек болот. Ал жактан мисалы өзүбүздүн картаны тийгизгенде автомат түрдө тиги өзүбүздүн тиякта главныйда отурган жерге өзүнүн счетуна акча түшөт да. Ошонун баардыгы эле мисалы айтинин жардамы менен, айтинин өнүгүүсү менен ишке аштык десек болот. Мен мында буга чейин бир видео көрүп калдым эле, ошол IT деген эмне дегенгечи. Мисалы азыр элдин баарында эле бир кандайдыр бир смартфон бар колундачы, телефон. Ошол телефондордун баалуулугу бул ошол телефондун өзүнүн сырткы материалында эмес. Кечиресиңер. Бул ошол телефондордун баалуулугу бул ошол телефондун сырткы материалында эмес, ошонун ичинде жазылган программада деп. Мисалы iPhone телефонунун программасы аябай жакшы жазылгандыктан, ошондуктан бул телефон аябай баалуу. Эгер ичиндеги программасы жок болгондо, бул телефон эч кимге керек эмес болчудай да, туурабы? Кыргызстанга IT эмиден келип, эми өнүгүп баштады да. Кээ бир тармактарда автоматизация болуп, мисалы, мындан 2-3 жыл мурда эле паспорт алуу үчүн очередке туруп канча убакыт кетирип анан араң алмаксың да. Уже азыр батыр алып койсоң болот ошол паспортту.
мындан 5-6 жыл мурда же болбосо 10 жыл мурда акча алыш үчүн айылдан сага бирөө атының тияктан акчаны салат таксиден, ал шаарга келет, сен ага барып жолугуп акчаны алып бир канча убакыт кетмейт. Азыр болсо онлайн эле перевод кылып койсо болот, бир 5 мүнөттүн ичинде. Ошол сыяктуу Кыргызстанда хайп деңгээлинде эмес, даже IT жаңыдан келип эми өнүгүп жатат десек туура болот чейт, ошол жагы туура. Анан ошол эле учурда мисалы азыр аябай эле айтини окугандар да көп да, мисалы колледждерде окуп атат, универлерде окуп атат. Бишкектин өзүндө эле канча курстардан айтишниктер окуп чыгачы. Ушунча айтишниктер окуп атат, мындай айтишниктерге болгон суроо талап толуп калбадыбы деген суроо да, жумуш калгандар таппай калбайбы дегенчи. Бул боюнча силер кандай ойлойсуңар? Мисалы айтишниктерди окуган аябай көп да, мындайча айтканда аябай эле окуп бүткөндөр аябай көп да. Бирок буга сунуштар дагы эле бар. Мисалы кээ бир компанияларга мындайча айтканда издегенин таппайт да, мисалычы. Бир компания келет дагы мындайча айтканда эмесин айтат, мындайча айтканда ушундай мага сотрудник керек. Бирок өзүнүн издегенин таппайт да. Мисалы кээ бир компанияларга жаңы ачылды, бирок аларга деген 10 сотрудник сразу керек болуп калат. Ар бир тараптачы. Мындайча айтканда мындайча актуал эле сунуштар аябай көп да негизи компаниялардачы. Демек, бул орун толуп калат элек. Орун толуп элек. Ушул мисалы өткөндө эле биз өзүбүздүн эле окумен борундагы Санжар байкеби ошол болуп мисалы жеке өнүгүү сабагы өткөн да. Ал сабакта ушулга жараша эле экен да, мисалы бактысыз адам мисалы баардык нерсени таар, баардык нерсени мисалы аз деп ойлойт депчи, мисалы бактылуу адам баардыгын кеңири, мисалы баардык нерседе орун бар, баардык нерсе жакшы, мындай баардык нерсени мындай өзүнүн жолун таап ошого мындай кеңейтип алса болот дегендейчи. Ошого мен да кошумчалап кетейин, мисалы биз өзүбүз эле окуменде азыркы учурда SMM'ди окугандар аябай көп. Ар бир эле экинчи адам SMM, маркетолог, таргетолог ушул сыяктуу. Бирок өзүбүздүн ошол окурменге SMM издегенде аябай табыш кыйын болду да. Себеби биз вакансия кетирдик SMM'дерге деп. 10-15 күндөй бир канча убакытка чейин кетирип жүрдүк. Толтура кыздар, балдар жазды. Анан биз аларга хорошо, келгиле жумушка келе, сүйлөшөлү дегенде, мисалы 100 адам жазган болсо, арасынан 10го жакыны гана келди. Алардын арасынан уже бир жума, бир ай стажировка болот, бекер иштейсиң, үйрөнөсүн дегенде уже бирөө араң бирөө калып атты да. Ошол сыяктуу эле чындап айтишник болуп жумушка орношом дегендерде ушундай эле толтура вакансиялар бар компанияларда. Эгер бала өзү аракет кылып, ошону издеп, таап, ошол эле учурда байланышып эле калып кетпестен барып ошол жерге бекер болсо да 1-2 ай иштеп бере турган болсо, жумуш тапса болот ар бир адам, туурабы? Эгер ал өзүндө аракет болбосо, өзүндө характер болбосо, анда ал ордуга бирөө иштеп бербейт да, туурабы? Ушул айтып калдыңыз, ушул өзүбүздүн агай, баясын агай. Ушул жаңы өзүнүн курсун бүтүп анан иштерде, мисалы 6 ай бекер стажировка кылып, андан ары өзүм мындай жумушка киргем дегенде, мисалы эми ушул 6 ай аралыгында мисалы агай бекер стажировка кылды. Бекер стажировка кылганда мисалы эми иштебегенден кийин акча каяктан келет, кандай болуп келет, мисалы баарыбыз да акча жактан бир аз кыйынчылык болот да баарыбызда элечи. Эми ошол убакта деле агай деле мисалы характери мындай өзүнүн мүнөзү менен ушул чыдап жакшы эме болуп, мындай өзүнө жумуш таптı десек болот да, мисалы. Жаңы айтып калдыңыз, мисалы. Эми мындай бир ай эме бекер стажировка кыласың, андан кийин жумушка киресиң дегенде, мисалы аларда, мисалы мындай тура кал эле, сразу эле акча таап кетишим керек. Акча таап кетишим керек деген ой. Андай ой чын айтканда бардык нерсе акырында башталат дейт го, мисалы акырындан жылоо туруп барып анан бийиктикке чыгасың дегендей. Эми сразу эле тиги асмандын башын ойлобой, бардык нерсени өзүбүздүн аракетибиз менен мындай жылып акырындан гана жылсак, буюрса, эми ийгилик биз жака жылмай атат. Мисалы жана окууну бүткөндө делечи кээ бир адам сразу эле айтини бүткөндө сразу иштеп кетем деп ойлошот го. Мына өзүң биринчи изденишиң керек. Компанияларга мисалы резюме жазып, өзүң жөнүндө тааныштырып, мындай собеседование дегендер болот. Ошолордон өткөнгө мындай өзүң жана машыктырышың керек да, мээңдичи мындай. Окуп баштагандан окууну бүткөндөн кийин да по-любому адамдар экиге бөлүнөт экен да. Бирөөсү рисковать эткенди жакшы көрөт экен, бирөөсү рисковать этпейт экен да. Ал жактан качыппы мындай рисктен. Качканда мисалы өзү билет, бирок жазабайт да ошону. Берки болсо жазап көрөт.
кодду сындырат, ал ошо код сынган кодду 1-2-3 күн түзүп менен ошентип оңдойт сыяктуу ошол. жа ушул айтып калдым ушул байасын агайды эле мисалы ушул мен жаңы келерде ушул байасын айда ушул агай болуп жаңы келмей экен да. Мындай жолугушуу болду Нуржит Кадырбеков агайыбыз менен Мансурбек Назар агай менен дагы. Ошол убакта агайын да ушул акырында агай чыгып сүйлөдү да. Ошо мен ушул дептериме жазып коюп турмун да, мисалы заметкеме жазып, заметкеден болсо дептерге жазып коюп турмун. Негизи башында жөн эле жасап көр дейт да, мисалы. Ошол код жазып атканда мисалы жөн эле жазып көр. Андан кийин жакшы жазап көр депчи, 3 этапка бөлүп тур да. Мисалы андан кийин мыкты жазап көр депчи. Биз азыр жөн эле жазап көрдүк да, мисалы. Эми жазаганда агай көргөзөт, ошолор жазып көрдүк. Эми биз өзүбүз жакшы жазап көрөлү, аракет кылып көрөлү. Андан кийин киргенде мыкты жазап, ушул өзүбүздүн мындай кардарыбызга мындай кандай десек удобный жактарын түзүп беребиз да, буюрсачы. айтиде да мындай случайлар болуп калат. Мындай курста делечи биздин башыбызда деле өттү да, мындай окуп атканда үй тапшырма берилет. Берилгенде мындай аябай эле оор да. Мындай жасап келесиң 1-2-3 сааттан отуруп, андан кийин уже мээң мындай болбой калат да, мындай уже ойлооң деле келбей калат, жасааң деле келбей калат, карагаң келбей калат да, уже желанияң түшүпчү, мындай мотивацияң түшүп, мен ушинтип отура беремби, ушуну карай беремби депчи, кантип кылам депчи. Эми ушуну кантип кылам дебестен мындай до конца отур, бирок мындай бирдекени отурганда мындай баары бир ойго түшөт да, бир нерсе болсо дагычы, 1-2 нерсе болсо дагы. Мындай 1-2 нерсеси болсо дагы, мисалы муну кылам же тигини кылыш керек экен деп. Бир жактан же артыңан бирөө келет же жаңы менторлор жардам берет. Ушул отуруш керек деп калдыңарбы? Мисалы, программист деген мисалы, код жазуу боюнча болсо, мисалы, көбүрөөк отуруш керек экен дейт да, мисалы. Ошол да Чолпон агай менен жолугушуу болду атпайсызбы? Ошол кезде айтканда өзүчө, мисалы, эгерде сен 4,5 сааттан мындай аз отурсаң, мисалы 3 саат, 2 саат отурсаң, өзүңө суроо беришиң керек дейт да. Мисалы, мен программист боло аламбы же боло албаймбы депчи. Эгер андан дагы көбүрөөк отуруп, ошол тапшырмада мисалы, эми жазай албай калабыз, эмгеде биз баарыбыз биринчи кирип аткандан кийин ал жак бизге мындай өтө эле мындай таң калыштуу эле көрүнө берет да, башындачы, мындай биринчи көрүп аткан нерсебиз баары таң калыштуу көрүнөт да. Ошол убакта мындай маалыматты туура издегенди үйрөнүш керек дейт да, мисалы. Эгер сайтта мисалы интернетте мисалы бир өзүнүн мындай оригиналдуу жолу бар дейт, мисалы документациясы. Так экинчи болсо мындай фейковый дейт да, мисалы. Эми ошол туура издегенди үйрөнүш керек дейт экен да, мисалычы. Ошол туура издегенди өзүбүз үйрөнсөк жакшы болот. Демек ошол бизге жакын деле өзүңөр деле көрдүңөр, Гапыр Мадаминов агайыбыз жолугушууга келип кетти. Баланын кийин жумушка орношуп кетүүсү, дальше алып кетүүсү баланын өзү дагы бир канча ролду ойнойт. Ошол эле учурда сабак берген мугалими жана ата энеси. Бул агай мындай мисал берди. Мисалы, могу лампочка күйүп турат. Ошол лампочканын күйүүсү үчүн трехфазный ток барганда анан лампочка күйөт да. Ошол сыяктуу мугалимден жакшы сабак берилгенде, бала өзү жакшы аракет кылганда, ата энеси жакшы поддержка кыла турган болсо, демек окуучудан чындап аябай күчтүү бир кадр чыгат экен да, туурабы? Ошол сыяктуу бир жерге окууга барганда жөн эле баргандан кийин мен бул жерде мен окутуп, үйрөтүп, жумушка киргизип коет деген нерсени унутуп, өзүбүзгө дагы жоопкерчилик алып, ошондой бир настрой менен келе турган болсок, ошондо толук окуп, жакшы аракет кылып, жумушка орношуп кетүү дагы да мындай жеңилирээк болот экен. Анан бул жерде аябай эң көп келген суроолордун бирөөсүнө да көбүнчөсүнө жооп бердик негизи. Жумушка кире аламынбы, жумуш тапса болобу дегенчи. Анан ошого эле кошумча жумушка кирип жатканда диплом канчалык деңгээлде маанилүү, диплом керекпи, канчалык деңгээлде керек, жана ошондой эле айтишиңтерге именно жумушка кирип атканда дипломдон башка дагы эмне маанилүү, эмнени сурашат да программисттерденчи? Биринчи эле жанагы ата энелерибиз айтат го, мындай илгерки заманда чоңоюп калышып деп. Илгерки заманда мындай дипломсуз эч жерге кире албайсың деген мындай понятие болуп калыптыр да ата энелерибиздечи. Тияка кирсең эле диплом, бияка кирсең эле диплом керек, высшее образование, средний депчи. Айтиде деген мындай мээң билиш керек да, мисалы опыт катары карашат да. Мисалы жумушка кирип атканда эле там дипломун карабайт да, там высший болсо, высший деп турат дипломунда. А бирок биле турган знанияң мээңдеги
высший емес, вообще низкий эле да. Компанияларга кирип атканда мындай опытыңды карайт биринчиден. Экинчиден өзүңдүн soft skillsиңе жана hard skillsиңе карайт. Ошол мисалы эми дипломду чын айтканда ошол айтиде негизи диплом мен өзүмдүн немем боюнча чын айтканда диплом бир аз маанилүү ойнобой калат экен дедим да. Мисалы айтидечи эгерде биз гос жумушта мисалы же милиция же доктор болуп иштей турган болсок, анда бизге диплом сөзсүз керек да, чын айткандачы. Бул эмеде чын айтканда бул айтып кеткендей, бизде ушул жөндөм болушубуз керек экен да. Ушул IT тармагында жүргөндөн кийинчи сенде бир кандайдыр бир жөндөм болсо, сен кандайдыр бир компанияга мындай салым кошуп, ушул компанияны сен алдыга жылдыра алган болсоң, анда сага мисалы буюрса мындай жумуш болот дейт да, мисалы чын айткандачы. Бирок ошого жараша даярданыш керек экен да. Мисалы өзүбүздүн кайсы жагыбыз болсо дагы, мисалы кайсы жак болсо дагы биз өзүбүзгө мындай жөндөмүбүздү мындай жогорулатышыбыз керек экен да. Кайсы мындай изденип болсо дагычы. YouTube'дан көрөбүзбү же Google'дан карайбызбы ошол чын айтканда ушул эмне керек болсо, биз ошол жагыбызды мындай кандай базовый болсо дагы алып коюшубуз керек, чын айтканда. Алгандан кийин ушул компанияга кирип, мисалы эми көп эле айтат да негизи, ошол жакка киргенден кийин мисалы өзүңдүн опытың ошол жактан жогорулайт депчи. Мисалы бир компанияга киргенден кийин экинчи компанияга өтүш ал мындай жеңил сыяктуу эле болуп калат деп негизи уккам да, ошентипчи. Эми ошого жараша биз бул жактан өзүбүз базовый алып койсок, ошол бир компанияга бир аз кыйналып болсо да кирсек, андан аркысы буюрса жакшы жеңил болот деген мындай чечимдин да. Биринчи бир аз кыйынчылык болот. Бирок кийинки компанияларга өткөн жеңилирээк болот деп э? Мисалы ошол башка гос жумуштарда болобу, башка жумуштарда мисалы деп өсүү аябай жай болсо, айтишниктерде мындай бат скачок болуп кетет дейт го. Мисалы бир компанияда 6 ай иштедиң, айына $200 алып. Уже экинчи компанияга көчкөндө $1000 же $1,500 сразу же зарплатаң 2 эсе, 3 эсе өсүп атат да. Ошондой. Айтишниктердин эң жакшы жери да ошол жер. Бат скачок болот алардын карьерасындачы, зарплата жагынан, өзүнүн жумушу жагынан да. Анан бул видеону азыр эми көбүнчөсү 16-19 жаштагылар көрүшү мүмкүн. Азыр алар ошол универге тапшыруунун алдында, уже окуунун бүтүүнүн алдында турушат да, мектепти аяктоонун алдындачы. Анан ошолордон да эң көп келген суроолордун бири бар экен бул жерде. Ушул айтини курстардан окуп үйрөнүп эле Кыргызстандагы компанияларга жумушка орношсо болобу? Анан чет өлкөлүк компанияларга да жумушка орношконго мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы европейский компаниялар, американский компанияларга дегенчи. Ушулар боюнча дагы айтып кетсеңер. Мисалы, негизи бул 6 айда үйрөнсө болот негизичи. Ал мисалы 6 айда эмнени үйрөтөт? Мисалы колледжге барганда уже колледжден жакында эле базасын үйрөтөт, 5 жылда ошол нерсенин базасын үйрөнүп чыгат. А вот ошол нерсени кыскартып эле только IT жагына вот курстарда только 6 айда бүтүрүп коюшат да. 6 айда уже базасын үйрөтөт. Мындайча айтканда дальше сам деген сөз айтып коюшат да. Дальше сам. 6 айда бүткөндөн кийин негизи ооба жумушка мындайча айтканда орношсо болот да. Мисалы бир жуниордон 6 айдын ичинде өзүң изденип аябай жакшы издендиңби? Значит, жуниорга жеттиң да. Жуниор уровеньге жеткенден кийин. Эгер компания кирип атып уже навыктардын ага чейин самообучка деген башталат турчу. Курсту бүткөндөн кийин самообучка деген башталат. Андан кийин уже самообучкаң жакшы болсо, значит, сен middleга сразу эле компания middle менен кирип кетсең болот да. Мен ошондой тааныштарым болгон, өзүлөрү жуниор болуп кирген компания, сыгырып дейин сразу middleга, сразу жумушка кирип кеткен, middle уровеньге кирип кеткен да. Ошол сыяктуу эле да. Мисалы жанагы айтып койду атпайсыз, мисалы чет мамлекетке депчи. Эми ошол жанагы кайра эле чолпон байга токтолсок. Ошол жолугуш болгондо ошол мисалы көп эле суроолорду берген. Ошол суроолордун ошол аргасы менен десек да болот. Мисалы бул ошол чет мамлекетке ушул чыгыш үчүн дейт, мисалы эгер ошого жараша мисалы өздөрүнүн талаптары болот экен аларчы. Ошол талаптарга жооп бергенден болот дейт да негизи. Бирок ал жака чыгып иштесек болот экен негизи. Жанагындай мисалы курсту бүтүп, анан стажировка болгондон кийин Кыргызстандагы ичиндеги компанияларга дагы мындай кирип орношуп иштесек болот деп айтканда, негизи иштесеңер болот деп. Бирок чет мамлекетке чыккан көп эле мындай адистер дейт да, алар ошол 2-3 жыл мындай компанияларда иштеп, өздөрүнүн немелерин жогорулаткандан кийинки мындай чыккандар деп айтканда. Бирок буюрса ошол чет мамлекетке чыгып иштесек да болот. Ушул Кыргызстандын ичинен мындай
мындай өзүбүз иштесек да болот Кыргызстан ичинде компанияларга дагычы. Бирок баардык нерсе өзүбүздүн көз каранды болот да, чын айтканда. Биз азыр мен чын айтканда мен иштей элекмин, бирок ошол айткандар боюнча, мен өзүм дагы ой жүгүртүп, ойлонуп, ошол чөйрөдө жүргөн адам катары өзүңүн оюңду айтып атасың. Оюмду айтып атам да. Мисалы, биякта мындай Америкадан бир жумуш чыгып калды да, мисалычы. Не обязательно там тияка учуп барып иштепчи. Азыркы учурда бар эми мындай система аштырылган да. Фрилансер болуп да иштесе болот. Үйдөн отуруп элечи. Мындай 4-6-7 саатын бөлүп, там Америкага кетирип, там виза аштырып деп отурбайчы, фриланс катары үйдөн отуруп деле. Эми бир канча суроолорго жооп бердик. Эми ошол силердин айтиге келүүңөргө кайтсак, силер эмне болуп айтыны тандап калдыңар? Курска келип окушуңарга эмне түрткү болду? Ушулар боюнча айта кетсеңер. Биринчи эмне үчүн айтыны тандадыңар, анан ошол курска келишиңерге эмне түрткү болду? Ошону айта кетсеңер. Аябай көп окуй алгы дейм. Ар бирөөсү өзүнчө тарых кылып кетпейбиз жарачы. Мисалы мен өзүм кичинекей кезимде эле мисалы жанакындай техникага аябай кызыкчу экенмин да, мисалы баарыңкы эле айтишниктерден азыр көп эле сурасаң неме деп айтат да, кичинекей кезимден кызыкчумун депчи. Мен да ошолорго кошулуп калам негизи. Мындай техникага кызыгып, настройка, телефондун настройкасы, телефондун айрыкча Android телефондо эме деген болот эмеспи? Режим, разработчик депчи. Ошол жака кирип эле тиги телефондун экран мындай буруп, тигиндей буруп, клавиатуралардын немесин алмаштырып элечи. Ошентип эле кызыгып аягына колледжге тапшырайын дедим, бирок колледжге тапшырмай курска тапшырып кеттим да. Анан ошентип эле айтишник мындай ачканда жашоом башталды. Үйрөнүш керек болуп калды, окуш керек болуп калды. Ошол деңгээлге келип калдык. Мен кичинекей кезимден бери мындай айтишник болом деп айтчу эмесмин, бирок мындай кичинекей кезимден бери бир милиционер болгум келет дечүмүн. Милиционер болуп мындай отуруп ойлонуп койдум да. Милиционер болгондо деле элдерди караш керек, там бирөөсү аны барып чийип, жолду чийип, анан биягы мындай метр сүздү, тигиндей сүздү деп. Анан кийин кайра туруп мындай врач болом деп да турдум да. Врач анан кайра туруп ойлонуп койдум, кайра врач болом, бирөөнү өлтүрүп алсам. Ушундай аябай мен өмүрүмдүн бир операциясы болуп калса аны өлтүрүп алып, өзүмө эмне сезилип. Анан үчүнчүсүнөн ушу айтиге келдим. Бир 8 классыман бери айтиге тапшырам деп айтып келчүмүн. Айтиге ошол кезден баштап өнүгүп баштагам да, мындай интернеттен көрүп, мындай көп элдерден уга баштадым да, программист болуп атат. Мен балам тиги программист, мен мындай разработчик, мен мону жасап чыктым деп ушинтип эле. Анан 9 бүтүп эле колледжге тапшыргам мен негизичи. Колледжге тапшырып, там бир туруп ойлонуп койдум да, колледжде 5 жыл кетирип не кылам депчи. Ойлонуп отурсам эле мындай Кудай сезгендей эле мамам чалды да. Ушундай курс бар экен, барып көрчү балам депчи. Анан барып көрдүм, анан айтып беришти, ушундай программа болот 5 айда депчи. Анан үйгө келип ойлонуп, жакшылап ойлонуп, ушу бир күн ойлондум да кечкечи. 5 жылдык программаны 6 айда окуп салат экен депчи. Өзүм дагы мындай кыскарат, окугум дагы. Анан жумушка таап кетерим да, там мисалы бир 1-2 жылда таап кете алам деп ишеним болду да. Анан сразу колледжге тапшырып койгон болчумун. Колледжден сразу документтерди алып эле чыгып, ушу курска келип тапшырып эметип койдум. Ошентип IT дүйнөм башталып калды. Жашоом мындай мисал айтканда IT болуп калды. Турсам бассам эле. Эми мен чын айтканда азыр мен мондай отуруп мен айылда жүргөн, айылда өскөм да негизи. Айылдан чыкпайганбыз, айылдан бой жеткенбиз деп. Моң жерге отуруп мен мондай сүйлөшөм деп ойлогон эмесмин да, чын айтканда айылда жүргөндө. Мен айылда жүргөндө ат минип эле ушул ат менен ат болуп, улак ойноп жүргөнүн ала болчумун. Бирок мектепте окуп жүргөндө мындай барды келди болуп калгам да. Барасың, отурасың, кайра эле ушул жыргап кетип элечи. Келесиң кайра ат минип кайра кетесиң ушундай. Анан кой дегем да, ушул 9 класста, ушул 4 класс кылганда, кой шаарга барып окуйн депчи. Анан үйдөгүлөрдөн апам айткам да, мисалы, шаарга окууга мындай тапшырам, 9-дан чыгам деп элечи. Ушул айткан кезде анан
негизи айткам негизи ошол электрик эле боло алайынчы депчи. Электрик ошол кезде мындай оңой мындай сезилген да мага чын айтканда. Анан сен электрик не кыласың, сен IT эле окуйсуң деп койгон. Анан ошол апамдын сөзүнө ушул жок дей алган эмесмин да, мен IT окубайм мен депчи, IT кызыкпайм деп такыр айткан эмесмин, бирок апамдын мындай айтканда көңүл үчүн эле келгем. Апам айткан боюнча эле келгем да. Анан келип ушул окуп жүрдүк. Ушул орусчадан кыйналып бир аз биринчи курс чын айтканда кызыктуу болуп экен. Анан көнүшүп алгандан кийин экинчи курста ушу бүтөргө аз калганда эми өзүм ушул IT'де окуп атам, ушул элдер мындай тааныштарым сураганда ошо окууларың кандай дегенде мен чын айтканда мындай жакшы деп айтканда мындай саргам калгам да. Ушул же болсо окубайм деп эчтечи. Келип кетмей окуган. Анан көнүшүп алганда ушуну окуп калган да. Ушул сабакта отуруп эле кой ушул IT'де окуп атасың, анан бир жагын мындай жөндөп чыкпасаң уят го деген неме болуп, ушул IT жакты курстарды карап, ушул курстарды караганда ошол курстарды карап аткан кезде мисалы кыргыз тилдүү курстарды карагам да. Анан ушул буюрса ушул окурмен IT'ге келип калып, окурмен IT'де бир жыл болду ушул окуп ушул жакта ушул жүргөнүбүзгө. Эми ортодон бир аз тыныгуу болуп калды дегендей. Анан азыркы жакшы, Кудайга шүгүр, ушул жакшы жыйынтык көргөздүк десек болот. Буюрса өзү үчүн дагы өсүш үчүн деп жүрөбүз, өсөлү деп буюрса. Жакшы, ошол дагы бир кызык суроо. Эмне үчүн окурумен тандап алдыңар да? Окурумен эмнеси жакты? Окурумен курс издеп жүргөндө мен биринчи окуруменге келгем. Окуруменге келип, анан кийин дагы бир курска барып көрдүм да. Экөөнү отуруп салыштырып көрдүм. Биягы плюс жагы да чыкты, минус жагы да чыкты. Анан келип эле окуруменге түшүп келип калдым да. Эмнеге дегенде, биринчиден ичине эле киргенде мындай open space деп коет да, мындай кирип келгенде эле балдарды көрүп мындай күлүп, жайнашып, отурушуп, код жазышып. Башка курска барсаң мындай сүйлөбөгүндөй эле мындай өзү менен өзү эле наушник салып коюп отура беришкендер болчу да. Мен биринчиден ошо аурасына жактырып, экинчисинен ошо мындай бонус катары английский жазылат дегенден английскийге келип ошентип эле келип калдым. Ошол жагынан жаап калды курс. Окурумен окуп баргандан келгенден кийин мындайча жакты да. Анан Кутман агай менен сразу эле ушул жактан кездешип калдым. Бир аз сүйлөшүп, анан бир мотивация берген болчу. Анан келем деп обещание берип койгом, ошондон келип ошонун биринчи айзадежен колунда өстүм, андан кийин Кутман агайдын уже ал жактан үйрөнүп баштадым да. Биринчи курска келгенде мен деле ноутбук аябай слабый болчу да. Биринчи келгенде биринчи сабак болду. Болгондон кийин эле бир программа VS Code көчүрөбүз деп калышты да. Менторлор жүргөн. Меникине көчпөй калып атпайбы? Анан ошол жерден шагым түшүп, настроениям түшүп, нерв болуп, ноутбугум ушул деп балдардын баары жазып атышат да, шакылдатыпчы. Анан мен отурган жактачы ноутбугум слабый болуп, мен дагы бир жумадай жүрдүм, ноутбук жок. Слабый болуп эле мындай жөн эле барып келип аттым да, эч нерсе жазбай эле мындай мээме сактап эле. Андан кийин ноутбукту оңдоттум, ошентип окуй баштадык ушу. Ошол моментте эмне болот экен да? Алыс жолдон машина менен келатасың, бир молдан машина бузулуп калды. Көчөдө алып калсаң, неш болсун, элдин баары жазып атса, биякта отурсаң. Ушул башында келгенде чын айтканда, могу мен ноутбук ушуну окугам да. Сыймык менен Санжарбек келип эле, анан Мухаммед Байге дегенби, ошолор эле ноутбугумду карап атат. Жогон бери жакта туруп алып, буларды карап атам, мындай жаман таң калдуу көрүнөт да. Таң калыштуу болдучу. Дейм. Разработчиктер турай депчи. Юй, чачып салчу. Булар келип эле флешканы алып келди. Бул болбойт турбайбы? Бул мындай экен деши. Умунтуп алабыз депчи. Мен ушул окуруменди не жагынан мындай тандадым дегенде, жана эле айтканда орус кыргыз тили жагынан, кыргыз тилдүү болгондуктан. Эми окуруменге келдим, 2 ай окудум. Ошол эле болуп калдым да, мисалы жыйынтык жок баягыдайчы. Анан кой деп айылга чакырып калды, ошол айылга кел, чөп айыл немеси чөп болуп аткан жайында, ошол чөпкө жардам бер деп. Жүргөн кезде эле ушул кайра ушул айылга келгенден кийин ушул окуруменге көнүп калганмын, андай. Ушул окуруменди аябай сагынып, өзүмдүн группалаштарымды сагынып элечи. Кайра окугум келип эле. Ушул август айында келип, кайра август айында баштадым.
ошол кезден баштап эле мисалы мен ага чейин Instagram, TikTok деген өзүнүн мындай тиркемелер бар го ошолорду. Аларды аябай эле көп көрчүмүн десем болот да мисалы. Бир күндүн жарым эле ошол жака кетип калчу. Анан ушул баштагы кезде эле өзүмө мындай эме берип, ошол сыра өкөнү дароо эле өчүргөндөн кийин ушул кой деп мындай окуйн депчи. Эртең менен турам, тургандан бир аз тияк өзүнүн эмелер болот, ошолорду кылып, чай пай ичип алып анан окуруменге келип, кечке чейин жүрүп, ушул билбейм, ошондо үйрөнөм деп эле келген окшойм да, чын айткандачы. Ушул күнүгө бир нерсе болсо дагы ушул өзүмө пайда деп ошондо эртеден кечке жүрчүмүн да. Бирок ал кезде мындай монтип сыймык санжар сиздер менен деле монтип ачылып сүйлөшчү эмесмин да, мындай катылып эле келип эле бир бурчка отуруп эле ушул ноутбукту карап эле кайра кетчүмүн да. Бара көчкөндөн кийин азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы да, мисалы бычекте өзгөрүп жакшы эле болду десек болот. Жакшы буюрса. Мурун мен деле окуум бүткөндөн кийин жумушта иштеп жүргөндө ошондой көчөдө жүрүп калгансың да, үйдө отурбайсың, көчөдө балдар менен жүрүп эле ошондой болчу мына башында. Школдон чыгасың, эртең менен школго барасың, кечинде түндө уже келесиң, кечинде келесиң. Топко чаңдап эле футбол ойноп эле, же болбосо тиги заброшкаларда чалып. Менде да ошондой болгон негизи. Анан кой деп. Ушул Анан эме болуп туруп окуруменге келгенден кийин уже аяктан мындай айтканда уже бир ай окуп бүттүм, окуп бүткөндөн кийин уже мага мындай атаандаштар чыга баштады да. Атаандаштар Мунарбек деген балар болчу, Адилет деген балар болчу, ал бирок менден өзү жаш боюнча менден кичи болчу да. Бирок ошончолук мындай деңгээлде жакшы окуган, мындай айтканда, ага атаандаша баштадым да мен. Мен да жакшы окуйм. Ошол жакшы окуп уже кээде агай жок кезде агайдын ордуна сабак өтүп калчу да. Бир жолу катышып калдым, ошолордун башка группада болчу, анан ошолордун группасына кирип, времен бар кезде кирип катышып калчумун. Катышканда бул сабак берип аткан ушундай бир эме неге мен өткөн жокмун депчи. Анан ошол момент кетип туруп, эртеси келип туруп анан жарышып эле эме болду. Атаандаш эле дейсиң. Менен дагы кийинки группада окуучу анан изенип жакшы практика кылып артта калбай анан ошого жетип алайын деп эле жүрдүм да. Кача ушул жака ушун менен теңдешип атаандаш эле жүрүп калдым. Анан дагы бир кыз болчу, өзүмдүн группамда окуучу, ал менен атаандашчумун да. Анан агай жакшы мындай айтканда мактаса мен отуруп алып таарынып элечи агай. Ошон практика кылып туруп эле жетем деп жүрүп эле. Бирок стажировкага барганда кичине кыйналат экенсиң да. Мен бардым, бирок теги Мунарбекте, Адилетте барган жок да барчы. Анан ошол стажировкада кичине кыйынчылыктар болгондо адачивка жагына келгенде телефонго жазып аткандачы, ошол сайтыбыз телефонго жазып атканда кичине кыйынчылыктар болду да. Окурумен келсем, только Мунарбек отуруптур да. Бирөөдөн сураш керек болот, агай жок же башка менторлор жок да. Анан айда жок барып туруп ошол Мунарбектен мындай уялуу менен сурайм. айтып койчу деп. Анан алар менен ошентип эле жашып азыркы учурда ал бир азыр бекэндти үйрөнүп бүтчү да, анан уже азыр чогуу командада бир чогуу иштейбиз да. Билбегенди сурап турабыз. Ал билген нерсени мен билбей калам, мен билбеген нерсени ал билип калат, ошол сыяктуу эле да. Бирок алар менен таанышып, анан Санжар менен таанышканда бул Санжар жаман кичинекей болчу да. Кичинекей болчу. Мындай көргөм да, мындай бети кызарган, чачтар өскөн. Анан уже ал биз менен жүргөндө чоң эле болуп калды, мындай сүйлөгөндөрү мындай айтканда үндөрү башкача эле болдучу. Чындыгы башкача сүйлөйт. Ошо азыр чоң бир компания болдук, буюрса заказдарды алып иштейбиз. Баары ошондон башталат экен да, мисалы. Акырындап 180 градуска эле алмаштыго дейм да, мындай. Мурун бир кичинекей баладай эле болуп жүрчүмүн, мындай мээм да кичинекей, мындай мировоззрениям кичинекей болуп, биякта чоң адамдар менен таанышып, өзүм биринчи келгенде мына школдо жүргөндө өзүмдүн теңдерим менен сүйлөшчүм да. Бияка келип бир YouTube'дан көрүп калганда өзүм чоңдор менен сүйлөшсөм, мындай мээң да чоңойот, мышлением да чоңойот депчи. Ушу чоңдор менен сүйлөшүп көрөйүн дедим. Бияктан биринчи сыймык байкени таптым. Ушуну менен сүйлөштүм. Ушуну менен мындай 6-7 ай ушул жак менен өттү. Чын эле мындай мээм өстү, жүрүм турумум өстү, мындай мышлением да өстү, башка жакка ойлорум кетти. Мындай бир жакта эле неме сүйлөй бербей, мындай башка жактарда путтарды да таап ушинтип
мышлением чоң максаттар коюлуп ба. Буюрса. Ошол азыр мындай кандай проекттер жасагансыңар да, азыркы чоң кандай проекттериңер бар? Азыркы анан буга чейинки кандай проекттериңер бар? Аны мындай айтып кетсеңер болот, мисалы мен бир автошколанын сайт жасаганмын деп. Азыр ноутбугуңар жаныңарда же жаныңарда эмес? Азыр меники мен айта берейин. Чын айтканда азыр эми азыркы учурда мисалы өзү айтып калдыңыз го мындай жазганыңар бар депчи. Мен сабак учурунда мисалы мен окуп аткан кезде мисалы мен ушул проект жазайм деп деле мындай үмүттөптүрмүн да. Болгону ушундай сабак учуру болуп аткандай мындай үйрөнүп алайын деген эме болду да мисалы. Баардыгын үйрөнүп алайын, анан буюрса акырындап мына жагын жасап кете берем депчи. Сабак бүттүк, буюрса ошо бүткөндөн кийин азыркы учурда бир 2 проект мындай иш жүзүндө жүргүзүп атабыз акырынданчы. Эми анын деле мындай баш салып ортолуп калды окшойт буюрса. Бирок толук кандуу элек да. Азыр ошол экөөнү мындай иштетип атабыз акырындап. Бул проект мындай жөн эле же заказбы? Мындай экөө тең эле ушул эмеси бар да, мындай эмгек акысы бар буюрса. Буюрса бизде деле ошол командада чоң проекттер бар. Буюрса буга чейин деле бизде деле өзүбүз тилинде эч кандай биздин тил менен пет проекттер деп коет эмеспи? Пет проекттер ошол нерсе практика кылып жасагандар бар. Кээде мындайча айтканда командалык ишке көнөбүз деп практика кылабыз деп ошого деп команда ошол хотя бир ошол чогуу окуган бир эме менен иштеп окуп жасап мындай үйрөнчүбүз да. Ошол нерселер пет проекттерде азыр GitHub'да бар, бирок андай көрсөк мына уялабыз да. Бүйүрлөрдү коюп жазганда. башкалардын көзүнө окумуш көрүнөт го, биз мындай эле көрүнүп калат да. Негизи мен өзүм деле группалашууну көрүп калдым. Ал биринчи айда жазган проектим менен азыркы жазган проектимди салыштырганда асман менен жер деп койсок деле болот го дейм, мындай өзүбүздүн көз карашына карап айтканда. Мындай ал жакта кирип мындай сырты го жакшыгынакай турат, анан ичине кирип карасам эле баары иретсиз бир кызыктай эле турат деп коебуз. Бир бу жерин алса, бу жерин ал эле. Ошондой эле. Азыркы учурда биздин өзүн азыр ойлогон эмес, мындай чоң команда чогултам депчи. Биздер мындай бирок мен аракет кылдым, компанияларга кирип көрөм, аракет кылдым. Эч кандай башка бирөөгө мындай ошол кара жумушта иштеп жүргөндөн башка бирөөгө иштегим келбей калды да. Тагып кеттим да, мисалы кара жумушта иштеп жүргөндө түрмөдө жүргөнүм сезилип калган да, ошол түрмөдө жүргөнүм. Анан мен болду иштебейм деп турган анан орто жактан команда чогулттум да. Өзүм эле көптөн бери жанакы айтып кеткендей Санжарлар, мисалы Жакып, Мунарбектердин баарын чогултуп, анан сырттан да бир 2 команда чогулттук. Азыркы учурда өзүнүн чоң бир проектибиз бар. Ал учурда ал договор түзүлүп атат. Буюрса ал договор кол коюлса уже чоң проекттин бири болот. Иш жүзүндө. Иш жүзүндө. Ал жакта уже биз кандай десем, уже программисттер айтмакчы, ал жактан уже коммерческий опыт алып жашат да биздин командачы. Бирок баары эле башталгычы эле баарыбыз эле бирок ошого жараша аракет кылып, мындай өзүбүздүн күчүбүздү изdenүү аркылуу, мындай өзүбүздүн мүнөзүбүздү көргөзүп ушул проектте мындай өзүнүн убактысында мындай өзүбүздүн ушул клиентке ушул кардарыбызга жакшы мындай колдоно алгыдай, мындай элге да жагымдуу болгудай кылып, буюрса ишке асыралы деп ушул ниет кылып атабыз да, буюрса. Анан проект алып атканда да бир көп жерден ашып кетет экенсиң да, мисалы проектти карап туруп эле мына оценка чыгарып кое албайт экенсиң да. Мисалы азыр мен фронтто окуп бүткөндөн кийин уже мен команда чогулткондон кийин проект менеджмент болдум. Уже ал жактан мындай Ушул туура эмес айтып койсоң болду да, командасы. Ушул бизде болду да. Келип эмне эле жеп калабыз. Туура эмес экен. Ушул башында ушул айтып калгандай ушул сүйлөшүүгө барып калган. Көрүп атсак, негизи оюбуздун баары тиякта кетип атса, бул проект менеджерибиз ылый айтып коетпой, мынча болот го десе. Анан тиги ошол клиент дагы бир аз эме болупту, таң калып, өзүнчө бир кыздай болупчу. Анан биз чыгып алып буну айда ар жака өзүнө чыгып атып башына ортуп калабыз бирок. Тажрыйба болуп эми силер эми өсүп келе атасыңар да. Буюрса. Бирок азыркы учурда ошо 16-19 кайсы бир жашта силердин курагыңардагы балдар силер басып өткөн жолду эми баштайын деп турат да. Мен ушул айтыга кирсем, окусам, анан окугандан кийин колумдан келеби, үйрөнө аламбы деген суроолор бар. Андан кийинки курс бүткөндөн кийин эмне болот, кандай болот, колумдан келеби, келбейби деген ар кандай маселелер бар да.
Ошондуктан бул видео биз атайын өзүбүздүн ийгиликтүү окуучулар бардыгы бир тең мындай жаштагыларды чогултуп алып келдик. Атайын ушул 16, 19 жаштагы балдар, кыздар үчүн. Силер ушуну көргүлө, бул жерде ошол IT тууралуу, курс учурундагы кызыктуу окуялар, курстан кийинки окуялар, анан дальше ошолор боюнча сүйлөшүү болот. Азыр буюрса акырындап жыйынтыктай берели. Эми ошол алдыда кандай максат пландарыңар бар? Ошону айтып кетсеңер. Мисалы биздин максаттар командабыз менен ошо бир чоң максат койгонбуз. Биз IT студиядан бир аутсорсинг чоң компанияга жетебиз деп. Азыр бизден менин мечтамда мисалы учурда көп деле болгон жок. Мисалы могу YouTube'дан бир интервью көрүп калдым. Ал жакта интервьюда бир Динара деген Codify'дын директору өзү жалгыз эле 3 компанияны ачып койгон да. Анан ал жактан уже чоң мындай мотивация алып койдум да. Неге менде ушул нерсе жок деп. Буюрса болот. Буюрса болот деп ошол компанияны IT студиядан биз уже чоң план коюп аутсорсинг чоң компанияга жетебиз деп. Ошо мечтабыздан бери ошо компания ачканга мечтабыз бар. Кыялыбыз. Неме болуп калат го жана. Не болуп иштейсиң деп сурап калат го кээ бирдечи. Бир жерде иштейм деп айтпайчы, у нас своя компания деген. Айткыбыз келет да ошо. Ушул максат чын айтканда алдыда сыймык менен Санжар ушул баарыбыз деле чын айтканда ушул эле максат да чын айтканда. Ар бирибиздин ар бир адамдын максаты болот дегендей. Ар бир мисалы бир жакшы ишти кылып атканда деле ошол максат менен, ошол жакшы ниет менен кылабыз дегендейчи. Буюрса ушул биздин да максатыбыз бар. Алдыда ошолго жеткенге, ошого мындай жетишкенге ушул өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн аракетибизди кылып, ушул аракеттин мындай жазбай эле, ушул аракеттин үстүндө эле жүрсөк, ушул максаттарга буюрса кол жеткиребиз деген мындай ниеттебиз. Буюрса ушул иншалла аракеттеле кыла берели, буюрса. Мен деле курсту бүткөндө мындай болуп кеткен да, мындай үйдө семейный проблема болуп, мындай болуп, кара жумушка иштегенге туура келип калды да. Кара жумушка иштеп, бир чечимге келдим да кайра. Орто жактан иштеп атып ошол жерден. Кара жумушта иштеген жакшыбы же мындай мээримди иштеткен жакшыбы же кол бутумду иштеткен жакшыбы депчи. Үйдөгүлөрдө деле мындай кара жумушта иштеп атат эми бизди багып ушундай болду. Мындай үй-бүлөдөн ушу мен ата-энемди баккандай немеден болуп иштейин деп чечтим да. Кайра эле ошо кара жумушка башымды киргизип кетпейчи. Ушул багыт менен до конца кетип, ошо азыр команда чогултуп ошол иш жүзүндөбүз. IT-ге келдик, IT-ден баштадык, ушул IT-нин бир багытын тандадык. Ошого мындай калып эле калбастан ушул аракеттин үстүндө болушубуз керек экен депчи. Аракет кылып окусак, ошо буюрса, мындай үйрөнөбүз, баардык жагын көрөбүз дегендейчи. Ушул баштайм дегендерге аракет кылгыла. Мисалы, мен деле ушул аракет кыла деп силерге айтып, мен өзүм да тим болбосом, мисалы, чогуу аракет кылалы дегендейчи. Чогуу аракет кылсак, буюрса жакшы адис болуп, өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн жерибизге мындай өзүбүздүн керегибиз тиет деген ниеттемин. Буюрса, ушул баштап, ушул жаңыдан келип, окурменге келип окусаңар, буюрса, биз ушул жакта болобуз, ушул 24-кө жетти деп коебу. Ошондой эле болуп калды, негизин айтканда менин акыркы күндөрүм башка ушундай болуп калган да. Окурмен деле болуп, окурмен өтө элечи. Чогуу ушул аракет кылабыз, бир аз түшүнбөсөңөр мындай айтып беребиз дегендейчи. Буюрса. Кыскасы ошо эки тарапты эңсебей, мындай баштап аткан бир жумушун до конца бүтүргүлө деген кеңешим бар менин. Азыр бул жигиттердин өздөрүнүн командасы бар, бир 10 баланын айланасындачы. Анан 2-3 аябай чоң проектisi бар, аябай чоң суммада. Буюрса азыр жаңыдан баштап, уже иш жүзүндө болуп жаткан учуру, буюрса 6 айдан кийин же болбосо 1 жылдан кийин ушул балдардын кайсыл деңгээлге жетти, канчалыктан чоң ийгиликтер жаратты, ошону кайрадан дагы бир жолу чыгарабыз. Жана ошондой эле бул YouTube баракчабызды биз жаңы ачып, жаңы иштетип баштадык. YouTube баракчабыз аркылуу акысыз сабактарды дагы өтөбүз IT боюнча. Нөлдөн баштап IT-ни бүт баарына нөлдөн баштап окутуп үйрөтөбүз. Аны биздин өзүбүздүн эң күчтүү тренерлерибиз окутат. Ошондуктан YouTube баракчада каталып кетиңиздер. Анда эмесе бул биздин эң биринчи интервьюбуз болду десек болот. Бул жакка жакшы ой пикириңиздерди комментарийге жаза кетиңиздер. Ошол комментарийдин арасынан эң жакшысын биз тандап алып, окурменге акысыз бирөөнү окутабыз. Барыңыздарга чоң рахмат.